Так. Түз эфир. Қанат түз эфирге кіріп беріңіздер. Таңқы эфир дегенімізді қайра баштайлы. Эми аз унчукпай олтура бергенде деле болбойт. Көп кишилер силер кийин деле көрүп коесуңар. Анткени түз эфир калат Facebook баракчамда. Ошон үчүн бул түз эфирди кийинчерээк көрө өтсөңүз деле болот. Азыр болсо айта берейин, убакытты чозбой сүйлөй берейин. Бексултан Ормонов кирди. Поделиться кылып койсоңуздар, абдан жакшы болот эле. Урматтуу достор, урматтуу Facebook колдончулар. Бүгүнкү чыгарып турган темам бул абдан кызык, күлкүлүү нерсе да. Бул кече мен подкастка чыккам. Кече эмес, муну уже бир жумадан ашып калды подкастка чыккам. Айбек Теңизбай менен подкастка чыгып, ошол подкаст кече чыкты YouTube каналына. Анын YouTube каналына чыгып туруп эмени карасам, ошол жерде жалаң ошо эмелер комментарийлерди окусаң, ошол комментарийлерге күлкүң келет. Ошол комментарий жазгандар силерге айтып кетет элем. Силерге бир нерсени айтып кетет элем. Ар бир өңөрдүн баракчаңар YouTube каналда эчтеке жок. Силер фейк баракчасыңар. Бул биринчиден, фейк баракчасыңар. Экинчиден, тиякта кээ эмелер чыгып атат, сен орус кулсуң деп. Силер кызыксыңар го. Намаз, адам баласы намаз окуп, Аллахымдан мындай жакшылыктарды ниет кылып, ошолордун баарын сурасаң, сени арап кул дейт. Орусча сүйлөп койсоң, же орусча андай бирөөлөр менен маек түссөң, ошону сен орус кул дейт. Бирок ошолорго эле кайра Америка же Европа жөнүндө эметип койсоң, алар тим эле Америка, Европаны момнтип эле жактап калышат да тим эле. Кармандар, урматтуулар, силер деген атайлап ушун жасаганыңарды көрүнүп эле турат. Силердин сүйлөгөн течерде жазган комментарийлериңди көрсөң күлкүң келет. Мен ал силердин комментарийлериңерге көңүл бурбайм. Карапайым билет. Намаз окусаң арап кыл дейт. Мен намаз окуйм. Мусулманмын. Аллахыма шүгүр, мен мусулманмын. Орустар менен сүйлөшсөм, мен орусча сөздөрдү сүйлөсөм, орус кул дейт. Силер өзүңөрдөй кимсиңер? Карапайым эл, мындай карапайым эл жакшы, мындай мусулман динин абдан жакшы жүрөт. Намаздарды окуйт. Силерге эмне керек деги? Тет жерде комментарий жазган торпоктор. Силер деген чумоосуңар. Шунда тет жерде комментарий жазгандар, силер деген мындай чумоосуңар да. Силер деген ошо Европа, Американы энсеп турган немелерсиңер да. Силерге деген Кыргызстанда тынчтык керек жок да. Силерге деген бияктан атайын элди кайраштырган эле бир акмаксыңар да. Бул ошол эмелерге арап кул, орус кул деген жазган комментаторлорго айтып кетет элем да. Эми тет жерде мени туруп алып туруп, сен орусча сүйлөбөйсүң, сен орусча кыргызча сүйлөбөйсүң деп суроолорду берип атат да. Алтындарым, мен керек болсо кыргызча түшүңөр эметип берем, толуктап берем, түшүңөрдү жооруп берем да. Мен силердин түшүңөр керек болсо жооруп берем кыргызча. Кыргызчаны силерден жакшыраак билет болушум керек. Ошол подкастта Айбек дагы предложение кылды. Мен деле ошону туура көрдүм. Анткени Айбек молодец, ошол жакта туура эмен. Анткени Айбектин подкасттары абдан жакшы подкасттар болуп атат. Ошол подкасттарда эми жалгыз эле кыргыз жарандар жашабайбыз да Кыргызстанда. Орус жарандар бар, дуңган жарандар бар, карачайлар бар, түрктөр бар, бөлөк улуттар бар.
Эми ошол улуттарга да мындай түшүндүрмөлүү болсун деген мындай орус тилин тандап алсак, ошон үчүн тим эле орускусуң деп жазып атасыңар. Ой, силер мындай мээңер ордундабы тил жерде жазгандар? Силердин мээңер ордунда эмес. Силерден жалгыз эле мындай куру патриот болуп атасыңар да, куру патриот болуп атасыңар. Кыргызча Кудай шүгүр сүйлөгөн билебиз жакшы эле. Сүйлөйбүз, керек болсо силерден жакшыраак сүйлөп берем. Керек болсо түшүңөрдү жогоруп берем. Анан туруп алып туруп эле течер сен кыргызча сүйлөбөйсүң, кыргызча айтпайсың деп эле куру патриот боло бербегиле. Ошол күнү подкаст чыгара турган күнү биздики ошондой болду, ошондой сөз болду Айбек экөөбүздүн ортобузда. Анткени деген ошол эмеде подкастта биз деген орус тилинде дагы жүргүзөлү, анткени орусча сүйлөгөн жарандар бар, орус жарандар бар, бөлөк улуттар бар деп туруп ошону сүйлөсөк, ошентип эле подкасттын астына Айбектин эмесине ютубуна кирип алып түгүн эле талкалап атасыңар го мени. Ой, талкалай бергиле. Силердин баарыңар фейксиңер, көрүнүп эле турат. Баарыңардын эмеңерди карап чыктым. Баарыңардын эмеңерди. Силер баягыда бирөөнүн эмесинде турат, Украинанын флагын көтөрүп алып, бирөө туруп алып Американын флагын көтөрүп тургандар. Ошолор мени орускул же арабкул деп атат да. Эми ошондойлор күлкүм келет да. Силер кишинин мээңер ордундабы? Силер деген элди бузуп атасыңар, силер элди бөлүп атасыңар. Ошол жерде силер Европа жакта энсегендер, эми энсей бергиле. Силердин ал граждандык укугуңар. Граждандык укугуңар болгондон кийин энсей бергиле, ради бога, жаза бергиле. Силердин эмеңерди мен даже уккум да келбейт. Могу жерде Бакытта чамдап атат. Бакытта чыккысы келип атат. Бакыт кирем деп атасыңбы, кирбей атасың. Анан ошол жакта ошондой эле жазды. Же бул деген бир түшүнүксүз адамдар чыгып атат да, түшүнүксүз жөн эле жаза берет. Сен мынтип ачыгын эле айтпайсың дейт. Эмненин ачыгын айтайын? Болгон ачыктын баарын айтып бердим. Эми мен ошол жактан деген юрист катары иштин жагдайларына баа берсем, ошол да жакпайт. Деги силерге ушу Америка, Европаны энсегендер, силерге эмне керек деги? Силерге деген эчтеке жакпайт. Силерге деген ушу Америка менен Европаны эметсең мактайсыңар. Анткени силер көбүрөөк олтурасыңар да эмеде. Карапайым элге деген убактысы жок. Убактысы жок байкуш, карапайым элге ошол жерде туруп алып оокат кылып атышат байкуштар. А силерге Америка, Европадан түшүп аткан акчаңарды акташыңар керек да. Акташ үчүн ошон үчүн эмеде жатып алып эле ура бересиңер да комментарийде. Анан ошол комментарийлерди мына көрдүңбү, канча комментарий сага тескери кылып атат. Ой, ал тескери эмес. Ал деген жөн эле бир 5-6 киши олтуруп алып эле жөн эле ура берет. Эч жерде ошо жөн эле жаза берет. Эмесин аккаунтун ачсаң нөл. Жөн эле же Американын же Европанын бир какой-то эмелерин эметет да, коюп коюшат да. Флагтарын, желектерин коюп алып эле ошол жакта эметет. Ой, Турсунбай укам, андайларга көңүл бурбайм. Просто деген течерде азыр бирөө чалып алып, мына көрдүңөрбү дейт. Сизге дейт, ушунча негатив түшүп атат дейт. Мен күлкүм келди, ал негатив деген ал искусственный негатив. Ал деген жалгыз эле фабрика троллей бир жерде гана жүрбөйт да. Ар бирөөнүн ошо ал үчүн акча алышат. Акчаны алып туруп ошол жерде бул деген мындай бийликтин эле фабрика троллей бийликтики деп эле айта берет. Бийликтин фабрика троллейдин тим эле койгулачы, могу жерде мындай акчаны алып аткан Кыргызстанда бир момундай ызычу чыгарабыз дегендердин фабрикасы дагы бар. Ошолорго акча төлөп берет, алар деген ошентип эле олтура берет, мынтип эле жазыпчы. Күлкүлүү нерсе да. Мен андайлар Турсунбай укам, мен андайларга вообще эметпейм. Көңүл да бурбайм. Анткени карапайым эл көрүп атат, карапайым эл билет. Мен кыргызча сүйлөгөнүмдү, мен кыргыз экенимдин баарын билет. Эми ата тегибиз Сарт Калмак экен. Ол Сарт Калмак деген бул кыргыздын уруусу. Ал деген улут эмес, Сарт Калмак уруусу бул. Анан кийин жөн эле олтура алып эле сен душмансың, сен тигиндейсиң. Мен душман эмесмин.
Мен кыргыздын жаранымын. Мен кыргызмын. Кыргыздын жараны болгондон кийин кыргыздын жарандыгы үчүн мен деген жанын бере турган адаммын. Анан бияктан туруп алып туруп тет жерде мени шыбайсыңар. Кыргызга эмеңер жок, тигиндейиңер жок, душмансыңар. Мен душман эмесмин. Ошо Америкадан же батыштан алып аткан акчаларды алып алып, аны жатып алып, ошол жерде фейктерди создавать этип алып туруп, комментарийлер жазып, элди бири-бирине кайчырса, вот именно силер душмансыңар. Именно силер душмансыңар. Ошондой силердей душмандарды, ушундай душмандарды коопсуздук комитетибиз ошондой ар бир комментарийлерди алып туруп, ошондойлорду вычислять этип, ошондойлорго баа берсе, ошолорго чара колдонсо болот. Анткени алардыкы разжигание межнациональной розни деген берене бар. Ошол беренени деген ошол жактан эметсеңер болот. Ошол жерде бирөөсү туруп алып туруп айтып атпаймынбы, ошол жерде туруп алып туруп, эми Кудай урбадыбы, биз мусулман баласы болгондон кийин биз мусулманбыз да. Биз мусулман болгондон кийин намазга барабыз, жумага барабыз, намаз окуйбуз. Анан ошол биз эметип атсак эле туруп алып туруп кайра бизди араб кыл дейсиңер. Анан орусча сүйлөп койсоң кайра орус кыл дейсиңер. Деги силер айткылачы, мен киммин? Мен силерге айтып коеюн, мен кыргыз кулумун. Мен кыргыздын кулумун. Керек болсо кыргыз элимдин кулумун керек болсо. Анан кийин мени тетигиндей ар кандай бок сактын баарын куя бергенде. Куя бергиле, мен силерден коркпойм. Силер деген ошол жакта комментаторлор ашып баратса, бир 5 комментатор барсыңар. 10 чактуу аккаунт ачып алып, ар бир аккаунтка деген $100 канчадан аласыңар. Ошону алып алып туруп эле ошол жактан ура бересиңер. Аны элдин баары билет уже. Силер мындай элдерди билет уже. Баягы кыргыз эли мындай эмес. Кыргыз эли уже муну түшүнүп калган. Бирок силерди да түшүнөм. Эми силерге мындай акча берип атса, жамандай бергиле, акчасын ала бергиле. Кудайга шүгүр. Аны менен оокатыңар кылып, бала чакаңарды деле бактыла. Андайга менин каршылыгым жок. Эми если мен шыбаган үчүн акча берсе силерге мага бок төбүш үчүн акча берсе, ошону ала бергиле. Ошол деген ошону алып, ошол акчаны алып туруп, ошол үй бүлө бала чакаңарды баксаңар, мен силерге наоборот рахматымды айтам. Молодцы, туура кыласыңар. Ошондой үчүн туура кыласыңар да. Туура кылгыла. Мына эми мен силерге уруксат берип атам. Мына ошол жерде бирөөнүн шубаганга акча берсе силерге, ошол акчаны алгыла. Ошол акчаңарды алгыла да мени шыбай бергиле. Мен силерге уруксат берип атам. Ошол акчаны алып алып туруп, бала чакаңарга кийим кечек, өзүңөрдүн жүргөнүңөргө тамак ашыңарды алып алсаңар, мен ошонго Аллахым ыраазы болсун. Аллахым ыраазы болсун ошого. Ошон үчүн ошондойлорго, пожалуйста, смело шыбай бергиле. Мен даже силерге уруксат берип атам. Шыбагыла. Так, кайсы жерине шыбайсыңар мени? Даже мен силерге даже эме айта алам да. Дагы бир нерсени ошол жакта бир бирөөнүн жазганына күлкүм келет да. Сен деген мамлекет бийликте иштеп жүрүп дейт. Мамлекет бийликте иштеп жүрүп, сен көнүп калгансың элди алдаганга дейт. Эй, алтындарым, мен мамлекет бийлигинде иштеп көргөн эмесмин. Бирөөсү жазып атат, сен депутат болуп жүрүп эмнени кыйраттың дейт. Алтындарым, мен депутат болуп көрө элекмин. Дагы боломбу, болбоймбу, бул еще тет жерде. Ошон үчүн мындай жазып атканда азыр ушуну мен YouTube каналыма да жүктөйм. Ошол YouTube каналдагы тетиги акчага сатылмалар, силер ошону карап алгыла. Ошол жерден өзүңөргө мындай эме кылып алгыла. Если мени шыбаган үчүн акча төлөп атса, ошону уруксат берди, шыбай берели деп эметсе, мен силерге наоборот ыраазы болом. Атаян, кандайсың, жакшысыңбы? Кайрат, кандайсың? Ошондуктан ушундай нерселерге полный вперед. Полный вперед. Эч даже эметпей эле мен таарынбайм силерге.
жазгыла, шыбагыла, смело шыбагыла. Ким акча төлөп атса, мени ким мени шыбаганга акча төлөсө, ала бергиле ошол акчаны. Ошол акчаны алсаңар, ошол үй бүлөңөргө, бала чакаңарга тамак аш болуп туруп, ошол аш болсун. Андрей Байке, салам алейкум, как вы? Так, Турсунбай, саламат. Бакыт кандайсың? Чё-то кирбей койдуң менен деп. Прямой эфир. Мавлюда. Саламатсызбы, Мавлюда. Алмазбек Уланов, салам алейкум. Турнут Арзыбеков, салам алейкум. Рыскүл Абдрахманов, Расулжан Абдрахманов. Расулжан Абдрахманов, ассалам алейкум. Мой постоянно прямой эфирде жүргөнүм. Ошондуктан, урматтууларым, мен кыргыз тилин эң бийик коем. Бул мен үчүн, бул менин энем сүтү менен келген, энем сүтү менен берилген тилим. Ошон үчүн мен бул тилимди эч качан кыргыз тилинди сатпайм. Бирок жашоо бүгүнкү күнү жалгыз эле бир тилди билбешиң керек. Керек болсо англис тилин билгин, немис тилин билгин, араб тилин билгин, кыргыз тилин билгин. Бул деген өзүбүздүн момундай деңгээлибизди көбөйтө турган нерсе. Жакшы да, адам баласы орусча окуса, англисче окуса, кыргызча окуса, арабча окуса, ошолордун кээ бир жакшы китептери бар. Ошол китептерди, мындай которулбаган китептерди ошол бөлөк тилдерден окуса, бул жакшы нерсе да. Аны туруп алып туруп анан кийин сен тигиндейсиң, сен мындайсың деп. Кыргыз тили бул деген бизде бул мамлекеттик тил. Мамлекеттик тил. Мамлекеттик тилди эч качан эч ким сатпайбыз. Мен да сатпайм. Бирок бизде конституциябызда эки тил. Бирөө мамлекеттик тил, государственный тил. Бул деген биздин кыргыз тилибиз. Орус тили болсо, орус тили бизде бул расмий түрүндө, расмий тилибиз. Официальный эметип атат да. Биз мамлекеттик тилде сүйлөйбүз, сүйлөп жүргөнбүз. А тетиги фейктерге, тетиги мындай Европанын жалдамалыга, Европадан же каяктан акча алгандарга, же тетиги балким конкуренттерби ошолордон алган акчаңарга буйрсун. Бирок мен силерге айтып коеюн. Мен кыргыз тилин эч качан саткан эмесмин и сатпайм. И кыргыз тилинде мен керек болсо келгиле, мага кезиктиле. Мен керек болсо силердин түшүңөрдү жооруп берем. Кыргызчасына. Ата теңиңерди айтып берем. Санжырага олтурсак, санжыранын аягын айтып берем. А силер жөн эле билбегенден кийин эле жөн эле келжирей бербей эле да. Анткени силерди уже карапайым эл билип калган. Силер ошол жакта комментаторлор, акчага сатылма комментаторлорсуңар. Силер ошол жакта олтуруп алып туруп, ушундай жөн эле боктогонго, мындай төккөнгө силер көнүп алгансыңар. Силерге ал үчүн акча төлөйт. Ошол акча дагы бир кайталанып кетейин. Силерге деген акча төлөсө, ошол акчаңарды алгыла, үй бүлөңөргө баккыла. Бул туура. Бул туура. Пожалуйста, ошону жасай бериңер. Ошону менен ошондой эмелерди Нурмат Исманов көңүл бурбап ушундай заманга алга дейт. Рахмат. Нурмат, рахмат, чоң рахмат. Элиор Филдейвс дейм. Ийгилик Элиор Фирдаус. Рахмат. Чоң рахмат. Баарыңарга ийгилик. Кыргызстаныбыз тынчтыкта болсун, Кыргызстаныбыз аман болсун. Биз Кыргызстаныбызды ушундай мындай азыр дүйнө жүзүндө геосаясатта дүйнө жүзүндө өтө мындай чоң окуялар болуп атат. Ошол окуялардан аман эсен кыргыз элибизди сактап, кыргыз жерибизди сактап, аман эсен ошо ушундай чоң бир ыз чуулардан
акырын чыгып кетели. Биз кичинекей мамлекетпиз. Биз кичинекей мамлекет болгону биз кыргыз элибизди, кыргыз жерибизди сактап калышыбыз керек. Ошон үчүн моундай пызычуу кылбай, моундай эмелерге көңүл бурбагыла. Көбүлөр эметет, көңүл бурбагыла андайларга. Жазгандар жаза берсин. Анткени кайраштыргандар өтө көп. Атайлап ошо кайраштырганга бул деген мен айтып кетет элем, атайлап программалар бар. Ошо батыштын атайлаган бир программалары бар да, атайын ушундай программаларды эметип туруп, атайлап ошонго акча төлөнөт. Ошол акча төлөнгөн немелер, программаларды атайын элди бири бири менен кайраштырып, ызы чуу боло берет да. Мына кечеки деле эмени чыгарды, школдорду жарабыз, тигиндейбиз, мынтебиз деген. Бул да бир программанын бир акмагы да. Туруп алып туруп, бир азыр украинский разведка деп атпайбы, ошо украинский разведканын бир Ярославский деби, ошол деген туруп алып, биз Кыргызстанда жарабыз деп. Бул деген муну үчүн атайлап акча төлөнөт. Ушундайлар бизде да бар. Бизде эми момундай ачыгын айтпайт, бирок комментарийлерде мындай бири бирине мындай кайраштыра бергендер бар да. Ошон үчүн мындайларга көңүл бурбагыла, өзүңөргө сак болгула, балдарыңарга сак болгула. Кудайым буюрса, Кыргызстаныбыз өнүккөн мамлекеттерден болот. Буюрса, мен ойлойм, кыргыз мамлекетибиз, кыргыздын туусу, кыргыз элибиз, мындайча айтканда, кыргыз дүйнө жүзүнө дүркүрөгөн чоң бир мамлекет болот. Мен мунга ишенем, толук ишенем. Ошондуктан момундай комментаторлорго, тиги буларга көңүл бурбагыла. Алардын баары фейк комментаторлор. Кээ бирлер болсо ошо фейк комментаторлорду угуп алып туруп, кээ бир адамдар алар түшүнбөй туруп эле, сөздүн маанисин түшүнбөй туруп эле ошолор да кирип кетип атат. Алардан кечирим сурайм, алардан. Анткени деген алар мындай сөздүн маанисин түшүнбөй эле тиги комментаторлор кошулуп кеткендер бар. Алардан кечирим сурайм. Могу комментаторлор өзүңөр деле YouTube канал кирип туруп эмелерин карап чыксаңар, аккаунттарын карап чыксаңар, ошол аккаунттарда бир да эмеси да жок. Кече эле ачылган аккаунттар же 1 жыл мурун ачылган аккаунттар, алар просто мындай акча, ошону менен акча таба турган адамдар. Менде мындай болгон, анан кийин ошол эле кыздар менен жолуккам. Ошол кыздарга жолугуп, анан ошондо кыздар, ошондо Наждак медиа деген менде телеканал ачканда, ошо Наждак медиага мага бир кыздар келген. Ошолор менде иштеди кийин. Анан ошондо келип алып, Кантпайке, сиз вообще бөлөк адам турбайсызбы? Сизди деген ушундай акмак деп туруп жазгыла деп бизге момундай буйрук берген, бизге айтылган, бизге төлөнгөн. Биз ошон үчүн сизди деген 6-7 аккаунт менен туруп алып туруп сокконбуз, кечирип коюңуз, биз сизди билбептербиз деп туруп ошондойлор келген, андайлар болгон. Раз ошондойлор болгон соң, значит ошондойлор бар. Ошондойлор бар болгондон кийин ошондой эмелерге ишенбеңиздер. Анткени бул даана нак кыргыздын душмандары болот. Булар бизди кыргыздарды бири-бирибиз менен мындай кайчылаштырып атат да. Намаз окусаң араб кул дейт, орусча сүйлөсөң орус кул дейт да. Мындай бир түшүнүксүз эмелер да. Ошон үчүн мындайларга көп берилбегиле, көп ишенбегиле. Кыргызстандын келечеги үчүн, баардыгыбыз мындай биримдиктүү, бир жакшы муштум болуп берели. Аман болуңуздар, жакшы болуңуздар, жакшы караңыздар, жакшы туруңуздар.